Assalamu alaykum. Bishkekte bir açılışты sizlerge sүйүнчүлөp коеюн. Жогорку жалда Мубарак деген ресторан, кафе ачылып тургандар. Азыр келип бир катар көрүп аябай таң калдым. Жакшы ачылыш болуп тур, түнү күн иштейт экен. Эми жакындарыңыздар менен ушул жерге келип тамактанып турсаңыздар болот экен да. Мубарак. Бул Жал Кичи району, мына Шерой курган көп кабаттуу үйдүн эле биринчи кабаты болуп калат экен. Бул жагы мына караңыздар. Кыргыз-Түрк Манас университетинин кире бериши мына дарбаза. Мечит бар, Сити деген кафе бар ал жерде. Ошол Ситиден бери 100 метр өтсөңүздөр эле ушул Шеройдун биринчи кабаты эң чекеси. Андан кийин мына парковка бар, билесиздер. Бул жактан келсе дагы болот өзү. Азыр бир катар кирип сиздерге көрсөтүп коеюн. Азыр администратор менен бир катар кирип көрүп чыктым да. Тыналиев 3/11 экен. Мына бул жерде дареги жазылып турат, көрсөтүп коеюн. Ушул дарекке келсеңиздер болот экен. Кирип көрүп чыктык. 100% адал чайхана экен да. Мына көрдүңүздөр. Жумуш графиктери, эмнеге тыюу салынат, баардыгы бул жерде көрсөтүлүптүр да. Өтө сонун кафе ресторан ачылыптыр. Бисмилла. Кирип бир катар обзор кылып көрсөтүп коеюн. Бул жака да түшөбүз. Мына Мубарактын кире бериши. Бул жер бир аз күтүү залы. Келсеңиздер, балдар, кыздар ушинтип күтүп алат. Ассаламу алейкум. Бул жерде ошо күтүп ала турган кыздар, балдар, мындай баягы зарядный устройстволорду коюп коюптур. Жалпы 7 зал бар экен да. Мен ошо 7 залды сиздерге бир кыдырып эле көрсөтүп коеюн. Киргенде мына биринчи зал мисалы. Көрдүңүздөр? Бүт орундуктарды сонун кылып жасап, даярдап, аябай жакшы шарт түзүп коюптур. Мынакей. Бул экинчи зал. Бияктан да кирип чыкса болот экен. Сәкен көрсөтүп чыгып берейин сиздерге. Эми ушул жака келе бересиздер. Түнү күн иштейт экен да. Бул 3-чү зал. 3-чү зал. Ана мына жакта 4-4-чү зал бар экен. 4-төн, 3-төн, 6-дан, 2-ден, бемарал ушу кайсы жерде бош орундук болсо, келип отура бересиздер. Бардык залдарда камера көзөмөлдөр коюлуптур. Дизайн, ремонт өтө укмуш. Анан тынч, жай ушу улуттук музыкаларды коюп коюптур. Аябай сонун жасалыптыр. Мага аябай жакты. Азыр кийинки залдарда көрсөтүп коеюн. Бул жакта 4 зал, наракта да 3 зал бар экен. Кыздар мына чуркап карап жүрөт. Бардык ошо персоналдар кызматта. Биякта да мына биздин жамаат отурат. Ассаламу алейкум. Биздин жамаат, машалла. Устазыбыз менен чогуу. Администратор жигит. Мынанда бул дагы бир зал мына. Караңыздарчы. Биякта сонун. Мына пай-пай болуп тур да, бул жагычы пай-пай болуп тур чындыгында. Десерттерди коет экен эми. Мөмө жемиш, жер жемиштер, биякта суусундуктар, чай, кофе, лимонад бүт баары берилет экен да. Биякта дагы зал. Мынакей. Бул кийинки зал. Төрдө дагы бир зал бар экен. Жалпы ушу бардыгын кошкондо 7 зал бар экен да. Мынакей, 7 зал. Бир башкача эле жасалган өзүнчө. Анан астында даараткана, намазканасы да бар экен, аны да сиздерге көрсөтүп коеюн. Негизи өтө укмуш ачылыптыр да. Өтө укмуш ачылыптыр. Анан түнү күн иштей турган ушундай ресторан, кафе негизи керек эле да. Күндүзү көбүнчө иштейбиз, кечинде түнкү саат 2, 3, 4, 5ке чейин кээде баягы досторуң менен, жакындарың менен сүйлөшүп отургуң келет. Бирок кафелер саат 11ден кийин эле заказды токтотуп баштайт. Анан көбүнчө ушу 12, узагы 1де жабылат да. Бул болсо эртең мененки саат 6га чейин иштейт, эртең мененки саат 6га чейин иштейт. Мына администратордон сурап деле коелу, Саат 8де кайта ачылабыз. Саат 8де кайра? Эртең мененки саат 8де кайта ачылабыз. 2 саат уборка экен да? Уборка, баарын таза. Даярдануу. Барып даярданабыз. Сонун, Instagram аккаунтундагы мен белгилеп коем. Азыр ылдыйга түшүп, намазканасында көрсөтүп коеюн сиздерге. Ылдыйга түшкөндө бул жагы намазкана мына. Панорамный көрдүңүздөр? Бияка атайын мырзалар үчүн мына ортого тосмо койгон, аялдар нар жагына кирип намаз окуй берет. Подвалга түшкөндө мына терезе, биякта бүт ушу көрүп турасыздар, кухня экен да. Бардыгы таптаза санитардык нормалар менен көрүп турасыздар, ушул жакта тамактар бышат. Биякта болсо мына дааратканалары, аялдар үчүн, эркектер үчүн өз-өзүнчө. Анан мына жакта болсо мына даараткана. Даараткананы да көрсөтүп коеюн, эшиктери да өзгөчө. Кел бемарал бутту жууп, ушул жерде даарат ала беребиз да. Биягы аялдардыкы
Бул жагы болсо эркектердики. 2 окошко жасалыптыр мынакей. Көрдүңүздөр? Тып-тынч. Мына элитный жасаган да. Элитный жасаган. Намазканасында көрсөтүп коелу, э? Бул намазкана. Намазкана жыты. Ох, Байкасаңыз кечириңиз. жытын. Каба жыттырып, э? Ушундай жыттарды койгонбуз. Машалла. Могу карагыла, намазкананы карагыла. Өзгөчө атмосфера болгон. Өзгөчө атмосфера болуптур, э? О, миск туруп аткан. Машалла, мына. Аялдарга ата кийими бар. Аялдарга кийими бар. Сонун эле болуптур, э? Мынакей. Сонун эле болуптур, э? Демек, түнү күнү келе берет экенбиз да. Только эртең менен эле ушу 6-дан 8ге чейин дем алыш. Уборка кылабыз. Кухняны полный тазалайбыз. Ха. Саат 8де кайта ачыкпыз. Конокторду күтүп турабыз. Болду эми келе беребиз туугандар. Мен кечээ уктум бул жерде мубарак ачылганындычы. Эми Кудай буюрса, ушул мубарак Кыргызстандын бардык жеринде ачылсын, керек болсо Мекке, Мадинада дагы ушунун сеттик кафелер ачылсын да. Ушундай тилек, максат, ниет кылалы. Ийгилик каалайм. Чоң Ийгилик рахмат. каалайм. Келиптириңиздер. Ушул жерде бир береке болсун. Береке болсун. Адал тамактар болсун. Баарыбызга куттуу болсун. Ушул жерде жолугуша берели. Ассаламу алейкум.